Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн Оштогу Учар айылынан сатыла турган 2 кабаттуу үйдү бак дарагы менен көрсөтөбүз. Дареги мындай туугандар. Сиздер Оштогу ак тилектеги айлампадан Учарга түз жогору чыгасыздар, каналга келип оңго буруласыздар, каналды бойлой бери жүрөсүздөр, оң тарапка туугандар. Кыргыз Унаа курулуш заводу бар, андан өтүп бери келсеңиздер, бул жерде Тарная база көпүрөсү бар. Бул жерде болсо Тарная база аялдамасы бар. Аны маңдайынан эле оң тарапка ылдыйга бурулуп, бул жакка киресиздер, жакын эле 150 метр. Мынакей туугандар, сатыла турган үйгө да жетип келдим. Азыркы көчө менен түз ылдый түшүп эле тетиги жерден солго бурулуп, андан бери дагы 50 метр өттүк. Мына бул оң жактагы биринчи үйдөн өткөндөн кийин 2 кабаттуу сатыла турган мына ушул үй экен туугандар. Ушул үйдү мен бүгүн сиздерге көрсөтүп беремин. Атайын убакыт бөлүп келдим. Ээси да күтүп алды, азыр жанымда турат. Андыктан экөөбүз айтып беребиз, көрсөтүп беребиз, баяндап беребиз. Сиздер көңүл буруп туруңуздар. Колдон келишинче көрсөтөмүн туугандар. Бул көчө, бул жактагы Учар айылындагы каналдын боюндагы биринчи көчөгө жанаша параллель жайгашкан экинчи көчө экен, Исаков көчөсү деп аталат экен. Мына көрүп турасыздар, кошуналар бүт 1 кабат, 2 кабат үйлөрдү куруп бардыгы жашап атыптыр. Электр линиясы тартылып келиниптир. Андан сырткары таза суу дагы бул жерде бар экен. Үйдүн алдына огородко, короого сууну тартып киргизип коюптур. Крантта суу бар экен. Анда бир чекеден көрсөтө берели. Эже менин жанымда. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы. Катуу жандуу сүйлөң, мени менен жарышып. Баштай берели анда. Үйдү сатууга коюп атасыз. Эмнеге сатып атасыз муну? Биз Россияда кетип ошокко иштеп жүргөн үчүн 3 жылдан бери келдик да. Ошондой дуалдары, цементтер кичине көчүп, эч насты болбой чөп басып кеткен экен, ошону сатып. Каралбай калды да, Каралбай калса кыйын экен. Сатып, квартира алмаштырып коюп кетсек окшойт деп атабыз да. Туура. Демек, ак жолтой, жакшы үй. Ак жолтой үй дең. Тойлор болду бул үйдө? Болду. 2 жол той кылдык, кыз чыгарып, уул үйлөдүк. Машалла. Куттуу үй экен анда. Кийинки ээсине да мына ошондой бактылуулуктар насип кылсын. Мына үйдү өзүңүздөр угуп турасыздар. Эже айтып атат, биз үй бүлөбүз менен Россияда жашайбыз, ошол жакта иштейбиз дейт. Үй жөн эле турат экен, эч кимди киргизбептир деле. Анан жашалбаган үй, туруп калган үй мында кар болот. Ошон үчүн өз ээсине кар кылбай тапшырган жакшы. Муну эми сатып квартира алып коюп кетебиз деп атасыздар да? Ооба, квартира алып коюп. Максат ошондой. Ошондой. Түшүнүктүү. Мына чек-арасы мына бул жерден баштап, бул жерге чейин экен. Көчө жагы бир 12-15 метрдин тегерегинде чыгат экен. 31 номурдагы үй. Дуалдын сыртындагы көрүп турасыздар, житки травертин тартып, ушинтип декорлоп, кооздоп жасап коюптур. Мында болсо чоң дарбаза бар экен, ортосунда калиткасы менен ачып, унааңыздар болсо, үйдүн алдындагы аянтка кенен киргизип койсо болот экен. Үйдүн алдындагы аянтка дагы мындай теп-тегиз жалтыраган евро брусчатка басылыптыр, баары теп-тегиз болуптур. Үйдүн кире бериши бул жер экен. Үй 2 кабат курулуптур, сырткы фасады дагы боелуп, жасалыптыр, декорлонуптур. Ал эми чатыры болсо шифер менен жабылып, мына жолуптары дагы кагылган экен. Андан сырткары, сырттан сиздер дарбазадан киргенде, бул жерде дагы дуал менен үйдүн ортосунда бир 5,5-6 метрге жакын аралык бар экендигин көрөсүздөр. Мына бул жерде эмне бар? Суу бар. Мурда суу жок болчу да бул жерде. Ошон үчүн сууга биз эме кылганбыз. Суу кампа кылгансыздарбы? Суу кампа кылганбыз да. Запас тең, Запас. Аристон коюп, ванна кылган чучка суу запас кылганбыз. Кранттан суу чыгабы? Азыр суу бар. Суу бар. Эми үйүңүзгө келели. Бул үйдүн узун туурасы канчага канча? Узун туурасы 7-ге 14. 7-ге 14, узун туурасы 2 кабаттуу курулган экен, туугандар. Карап көрүңүздөр. Жер канча сотик чыгат анан? Жер общий алганда 8 сотикка барар да. 8 сотикка барар. Буягы ичкери теректерге чейин барат окшойт да? Теректердин арагында арык бар. Ого чейин теректер да бизге карайт. Кеңири. Документ боюнча канча? 6 сотикпи? 6 сотик документ боюнча. 6 сотик. Жакшы экен, анда үйгө биринчи кирип көрөлү. Алыстабай туруңуздар. Мына үйдүн астанасына келип калдык. Бул жерде 3 тепкич көтөрүлүп чыгат экенбиз. Бул жерде үстүн мына поликарбонат менен зонтик кылып жаап, айланасын мына гүлдүү тосмолор менен тосуп коюптур. Бул болсо үйдүн негизги чоң эшиги, 2 канаттуу чоң эшик. Мындан биз үйдүн ичине кире беребиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим.
ылайым сиздерге, бала чакаңыздарга куттуу үйлөрдөн болсун. Киргенде эле сол жакта тепкичти көрөсүздөр. Тепкич менен экинчи кабатка чыгууга мүмкүн экен. Биз биринчи кабаттагы бөлмөлөрдү тааныштыра берели. Мына арка эшиктен бул жакка өтө турган болсок, бул ортодогу бөлмө коридор экен, Коридор. Мында дагы бул жагында күн чыгыш тарабында 2 терезеси бар экен. Туугандар, жарыктын баары ушул жагынан кирет экен. Пардалары тартылыптыр. Потолок болсо мына Армстронг каражаттарынан жасалыптыр. Терезелери, эшиктери бардыгы жыгачтан жасалыптыр. Бул жактагы биринчи, экинчи бөлмөнү көрсөтө берели. 2 бөлмө бар экен, кирме чыкма экен, булар, Печка жагылган, кирме чыкма. Печка жагылган, кыштама, отурган үйлөр 2 бөлмө катар жайгашыптыр. Мына ички ремонту евро ремонт болуптур. Даяр экен, эч кандай башка косметикалык ремонтко муктаж эмес экен, туугандар. Мына төрдөгүсү, бул экинчиси бир аз чоңураак, көчө жакта жайгашкан. Жарык ошол күнгөй бет тараптан кирет экен. Туурасы 4 метр, ал эми узундугу болсо 4,5 метр экен бөлмөнүн. Мына ачык түстө жасалыптыр. Люстралары илиниптир. Мындай стенкалары бар экен, гарнитура. Полу болсо, мына көрүп турасыздар, молочный цветтеги ламинат менен жасалыптыр. 2 бөлмөнүн полу окшош эле экен, ортодо печка бар экен. Бул печка менен ушу 2 бөлмө жылыса керек, эже? Кышта ушул бөлмөлөр жылыйт. Демек түшүнүктүү, бул жакта 2 бөлмө бар экен, экөөнү тең көрдүңүздөр. Эми кийинки бөлмөгө баш бага берели, ал үчүн кайра эле коридорго чыгабыз. Бул жакта дагы 2 бөлмө бар экен, ортоңкусу мына бул зал окшойт, эже? Зал болсо. Бул зал. Чоңураак бөлмө экен. Туурасы 4 метр, ал эми узундугу 6 метр. 4 6 24 метр квадрат чыгат экен. Бүт эмеректери менен турат. Пардалары төр жагына тартылыптыр. Мына ал жакта кошумча курулуш бар экен. Терезеси ошол жагында жасалыптыр, туугандар. Мына көрдүңүздөр, бул чоң зал, конок бөлмөсү болду. Полуна ламинат жаткырылыптыр. Эми кийинки бөлмөгө баш багабыз. Ал мына бул 4-чү эшиктен киргенде, бул жагы кухня экен да? Чакан кухня экен. Мына киргенде эле сол жагында бүт эмерек коюптур, үстү өзүнчө, асты өзүнчө, столешницалары менен. Төрүнө мына холодильниктин ордулары коюлуптур. Полу бул бөлмөнүкү жыгач экен, бирок бөлмөдө 2 терезе бар экен. Ушул жагында терезе көп болгон үчүн жарыктын көп ушул жагынан кирет экен, туугандар. Эми экинчи кабатка чыгабыз. Экинчи кабатка мына тепкич аркылуу чыгабыз. Астында кладовкасы да бар экен. Тепкич негизи жыгачтан жасалыптыр. Перилалары, кармагычтары бүт темир экен. Көрүп турасыздар, темир жыгач экөө аралашып микс жасалган экен. Экинчи кабатка да чыгып келип калдык. Экинчи кабаттын терезеси сплошной, наркы чекеден бул чекеге чейин турбайбы, эже? Мына бул жерге чейин экен. Веранда экен да бул жагы, туугандар. Көрдүңүздөр? Анан экинчи кабаттын коридору да мына кенен туурасы 2 метр чыгат экен. Мына узун дорожканы салып коюптур. Сол тараптагы эшиктерден бөлмөлөргө кире беребиз. Биринчи кабат менен экинчи кабат окшошпу? Окшош. Астында канча бөлмө болсо, ошончо узун тууралары деле окшош экен, Бирдей. Бирдей. Мына бул экинчи кабаттагы көчө жакта жайгашкан чакан бөлмө, бул спальный. Негизи балдардын бөлмөсү кылса болот, туугандар. Буга балдарды тиги бөлмөгө кыздарды жайгаштырса болот. Кирме чыкма 2 бөлмө ушу балдар үчүн болгону менимче дурусураак болсо керек. Бул бөлмөнүн терезеси мына батыш жакта үйдүн арт тарабында жайгаштыр. Полуна жыгачтын үстүнө линолеум төшөпсүздөр, Ооба. Жакшы. Кийинки бөлмөгө баш багалы. Коридордун да полуна жыгач кагылып, анын үстүнө линолеум төшөп коюптур. Арчып сүткөнгө, шыпырганга жакшы. Бул бөлмө спальня экен, Спальня. Чоң спальня турбайбы? Мына чоң спальня экен, жана астындагы залдын үстү болуп калат экен. 4x6 24 чарчы метр чыгат. Бул бөлмөнүн терезеси мына ылдый жагында, түндүк жагында жайгашыптыр. Ушул жактан шамал секин сербилип кирип турат экен да, туугандар. Мына биз астындагы кухняны кошпогондо 3 бөлмөнү, үстүндөгү 3 бөлмөнү толук көрсөттүк. Кухняны кошпогондо ошондо 6 бөлмө бар экен да үйүңүздө, Ооба. Жакшы. Бул үй эмнеден курулган? Дубалы бышык кирпичпи, кам кирпичпи, паксабы, сымчпи, эмне бу? Кам кирпич. Кам кирпич. Бирок сейсмопоиз колонналары барбы? Ооба, бар. Арматуралар салынганбы? Ооба. Бардыгы бар. Бар. Жылуу экен да, Жылуу, ой, жылуу ошо кышта кадимки эле. Кыштайбыз. Отопление жасалып эле экен, Ошону жасаган жокпуз. Отопленияны эми жасап алыш керек экен да. Отопленияны жасап алса, бардык бөлмөлөргө
системаны тартып, батареяларды коюп алган болсо, анда жакшы болот экен. Кааласаңыздар, мына терезелерди дагы мүмкүнчүлүктүн болушунча алмаштырып алсаңыздар, үй негизи күнгөйбөт, жакшы проект менен курулган үй экен. Үйдүн алдындагы аянт кенен экен. Бул жерге бир 3-4 унааны катар-катар койсо болот экен. Унаа мына жерге чейин келет экен. Бул жерде болсо мына качела турат. Бул жагы эми бактарак кошумча курулуштар бар экен. Аларды дагы биз сиздерге бир чекеден көрсөтүп берели. Мисалы үйгө уланып, үйгө жанашып курулуптур. Бул жагын бир чекеден көрсөтө беребиз. Очок гана турбайбы бул жерде? Ооба, 3 очок. 3 очок, туугандар, мына көрүп турасыздар. Чоң казан, орто казан, кичи казан печкалары бүт бары жасалып, айланасы очоктун үстү, туугандар, жан тараптары, эшиктеринин айланасы бүт бары мына көрүп турасыздар, кафелденип, бир моору менен түтүн чыгып кетет экен. Жакшы эле сыйбы? Жакшы тез эметет, жакшы сыйт. Отун эконом эле кылабы? Эконом аябай жакшы болот. Бияка суу чыкканбы? Чыккан суу бар. Жакшы экен. Бул жердин да патологу көрүп турасыздар, пластик каражаттары менен жасалып, асты стяжка болуп тур. Чай ичүүчү орундукта даяр экен. Бул жерде болсо эжебиздин үйүнүн жеринин документтерине көзүм түшүп калды. Ушулда эми документтер? Кызыл китеби бар экен. Жер 6 сотук дедиңизби? Ооба. 6 сотук болсо, так. Мына көрүп турасыздар. Туурасы, жердин туурасы 13 метр экен, узундугу 45 метр чыгат экен. 6 сотук болсо, мына жерге жазылат. Мына жерден көрүп коелу. Биротоло сиздерге мына 600 чарчы метр дейт. Жакын көрсөтүп коеюн. 600 чарчы метр. Үй өзүңүздөрдүн атыңыздарда? Ооба, менин атымда. Тех паспорттору бар экен, домойлору бар экен, бар жогу. Түшүнүктүү, жакшы. Демек, үйдүн жердин документтери бардыгы так экен. Эми кошумча курулушка келели. Бул жерге да стяжка куюлуп, жолчо жасалыптыр. Бул жагы эмне болот? Бул времянка, биз времянка курганбыз. 2 комната времянка да бар дең, Куруп анан ошол бир жолу отопление кылабыз деген план бар болчу да, анан Россия. Эки жагын тең бирдей дең, түшүнүктүү. Мынакей, туугандар, 2 бөлмөлүү времянка да бар экен. Негизи биз 2 этаж үйдү да курабыз. Анын жанына 2 бөлмөлүү времянка да курабыз. Бала чака менен кенен жашаганга өзүбүзгө жакшы шарт түзөбүз, ушундай. Кенен да. Бул биринчи бөлмөсү, времянканын полу ламинат болуп тур, дубалы шып алып, шпатлевка тартылып, боек берилиптир, ак түстө. Бул жагы мына времянканын төрүндөгү чакан спальный бөлмөсү экен. Терезеси күн чыгыш тарапта жайгашыптыр. Полу бирдей эле экен, 2 бөлмөнүккө окшош, ортосуна эшик коюлуп, мына сырткысына дагы мындай эшик коюлуптур, туугандар. Бул жактын сырты дагы декор болуптур. Терезеси пластик экен. Андан кийинки эшиктен бул жакка кире турган болсок, бул жагы душевой окшойт, санузел экен, да? Санузел. Мына прачечный экен. Бул биринчи бөлмөсү, чечинип кийинүүчү жайы. Бул жагында мына бет кол жуучу жайы, күзгү раковиналары менен бүт баары коюлуптур. Полу кафе экен. Төрү бул жагы болсо душевой экен, бул жер, жуунуучу жай экен. Мына аристондору коюлуптур, форчкалары менен. Кыскасы бул жагы санузел, жуунуучу тазалык бөлмөсү, прачечный экен да. Андан кийин бул жака сарай уланып курулганбы? Ооба, сарай. Сарай үстү чөпкана окшойт. Үстү отун бар. Отун кана, чөп кана. Бул жагы тоок кана экен, Бул жагы мал кана. Жок, бул жак сарайда майда чүйдөлөр бар. Мал кармаса болобу акыры? Болот. Болот деңиз, Жакшы экен. Курулуш ушуну менен бүттү окшойт. Бул жакта болсо мына сырткы ажаткана бар экен. Ажаткана мына пескоблоктон курулуптур, туугандар. Мына жерге да бир нерсе курса болчу да экен. Навес кылып, чоңураак отун кана кылып койсо болчу да экен. Эми бактарагына, жерине көңүл буралы. Мынанда кайнолу бар экен. Бий алмалар салыптыр. Бул жерде эми астын огород кылып майда чүйдө эксе болот экен, эже? Огород аябай жакшы кылчубуз да, биз Россияга кетип калды эле, азыр туруп калды дең, туруп калыптыр. Чөп басып. Жакшы. Мына ажаткананын алдында бул жерде бир өрүк бар экен. Мына теректер да сиздердики да? Биздердики ушул терек, биздики баары. 40 түптөй бар бул жерде, чоң жетилгендери да бар. Бүт жетилген теректер бар экен, дарактар бар экен. Кенен экен, Мына теректерди ачып туруп, каналдын боюна жаңгак. 2 түп жаңгак бар, анан кайнолуулар бар. Биз мына жакта өз уборка кылчубуз да. Азыр өзүбүз жок болбой калды 3 жылдан бери. Каралбай эле туруп калыптыр да. Мына жерде суунун боюнда мына каналда суу, туугандар. Бул жакшы нерсе де. Каналдын боюнда мына чоң канал бар экен. Мына жерде наркы бетти бир аз тегиздеп каласаңыздар. Наркы бетке кичине көпүрөөк кылып, үстүнө тапчан жасатып койсо, мына шамалдын жүргөнүн караңыздар. Салкын жел болот экен да.
салқын жел болот экен туугандар. Аябай жакшы. Мындай жашаганга, эс алганга өзүңүздөргө шарт түзүп алыңыздар. Бул жерде мына эжебиз айтып атат, 40 түп теректе бар дейт. Андан сырткары үйдүн алдындагы мына дарактарды караңыздар. Мына жакта мына анарлар кызарып салыптыр, көрүп турасыздар. Жиде бар. Жиде бар экен, анар мына. Наракта жиде турат, тыттар бар экен. Наракта бир алма ийип салыптыр, жашыраак алма экен. Дагы эмне бар? Бул жерде эми астын жери семиз эле экен. Мындай кара топурак эле жакшы жер экен туугандар. Муну эми карап, огородду келтирип алсаңыздар аябай жакшы болот. Мына бул теректерден бер жак экен, мына сетка тосмодон бер жак экен да сиздердики. Булар болсо шабдалылар экен. Шабдалы, бир эки түп шабдалы бар экен. Мынанда черешня турат. Курма бар экен мынанда, мына бая сары курмадан. Бул жер гүл бакча болуптур. Мынанда дагы бир бая жылмакай шабдалы турат. Нар жакта дагы бир курма бар экен, бий алма бар экен, мынанда. Аябай салып турган мына бий алмалар, Бул жакшы алат жылда эле. Жакшы алат. Анан негизгиси үйдүн алдында мына жерде тыт, андан да негизгиси туугандар мына жерде анжир бар экен. Жана арабанда өсөт эмеспи анжир. Шерелүү, ширин анжир. Мына анжир бар экен бу жерде. Анжир аябай чоңоюп калыптыр, аябай жакшы. Сонун. Мына жерге тытты алып салып, анжирдин астына бери каратып бир чоң тапчан коюп алса болчу экен, айжа? Ооба, ушул тапчандарды колго алган убакыт жок болот бизде. Эми үйүңүзгө келели. Суу свет бар экен, жашаганга бүт шарт бар экен. Ушундай келип эле жашайт экенбиз да. Үйдүн ичинде мебелдер не болот? Калабы кетеби? Сүйлөшөбүз, болсо калап болбой деле калса кала берет. Сүйлөшөбүз экенбиз да. Ооба, сүйлөшсө болот. Эми баасын айтың, бир жакындатып, клиентти качырбай, жакшынак кылып айтыңчы, канча дейсиз? 75 деп атабыз. 75 000 доллар деп атасыздар. Ооба. Кеми болобу анан? Болот эми. Сүйлөшөбүз да? Сүйлөшөбүз. Буну эми бая базарды карап, бул жакта үйлөрдү, жерлердин бааларын карап, шарттарыңыздарды карап туруп анан баа койдуңуздарбы үй бүлөгүңүздөр менен кеңешип? Ооба. Демек үйдүн баасы 75 000 доллар кеми бар, Ооба. 75 000 доллар кеми бар. Анан варианттар жокпу? Мисалы, шаардан квартирага алмашканга сиздер эми квартира алып коюп кетебиз деп атпайсыздарбы? Биз шаардан ойлонбоппуз, биз Бишкектен квартира алып кетсек дейбиз. Анан көрөбүз го, дагы билбейм, сүйлөшкөн жокпуз. Семьябыз менен Бишкектен үй алсак деп ойлоп атканбыз, квартира алып кетип калсак деп. Түшүнүктүү. Туугандар, мына көрдүңүздөр. Үй эгерде сиздерге жаккан болсо, экранда ээсинин телефон номерлары жазылып турат. Чалып сүйлөшүңүздөр. Бул жакта мына учарда, ылдыйракта мектеп бар, бала бакча бар, мечит бар. Мына жактан 122 маршруттук каттам каналдын боюнан каттайт. Тарнай база, жогоракта дагы бала бакча, жаңы мектептер курулду. Ушундай шарт мүмкүнчүлүктөрү менен. Эгер жакса сүйлөшүңүздөр, инфраструктурасы да жакшы. Андан сырткары коммуникациясы да мына суу свети бар экен. Кошуналар бүт үйлөрдү куруп жашап атыптыр. Эми булардын катарына келип кошулуп жашасаңыздар болот. Газ менен канализация келип калган мына жерге. Газ канализация? Жакындап калдыбы? Бул жерге келип калган уже. Сүйлөшөбүз. Мына жака ыхлас тартып келди, канализация, жанагы. Келди окшойт. Заводко, Ооба. Кошулуп калса жак эмес. Газ да жакындап калдыбы? Ооба. Түшүнүктүү. Анда алар да келип калар, туугандар. Ага чейин сиздер үйдү колго киргизип турсаңыздар болгону. Эмне дейсиз? Насип кылсын дейли. Сизге болсо ийгилик каалайм эже.